Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatlı dostlar. Сабактарыбыз улантабыз, жин жана шайтандар аламы, жиндердин адамдарга денелик тараптан зыян берүүсү. Ошол зыяндардан бүгүнкү өтүүчү маселебиз жиндердин жана шайтандардын адамдарга өлөр малындагы зыяны. Шайтан жана жиндер адам баласына бүт жашоосунун бүт өмүрүндө зыян берип келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силер кимиңер болбосун, шайтан ар бириңердин ар бир ишиңерге, майда барат ишиңерге чейин келип зыян берет деген. Ошол себептен шайтан ар бир акыбалда өзүнүн зыянын берүүсүнө аракет кылат дайыма. Ушунун үстүнөн иштейт дайыма. Ар кандай ыкмалар менен жана ар кандай жолдор менен иштейт. Бирок ошол жашоосунун баарынын эң катуу ошол шайтандын иштей турган, шайтандын азгыра турган, зыян бере турган малы бул өлөр адам баласы өлөр малында. Киши өлүп аткандын астындагы зыяны. Эмне себептен? Себеп дегенде адам баласы өлөрдө эң алсыз акыбалда болот, бүт тараптан. Негизгиси ошол жүрөгүндө эмне көбүрөөк болгон болсо, ошол өлөрдө ошол үстүн болот. Ошол дүйнөгө болгон, дүйнөнүн эмнесине болгон бир сүйүүсү болгон болсо, ошол үстүн болуп, ошол сыртка чыгат. Ошол тилине чыгат, амалына чыгат. Жана ошол нерсени шайтан дайыма күтүп турат. Жана ошол акыбалды колдонгонго аракет кылат. Эмне максатта? Бул кишини динден чыгарыш үчүн эң биринчи максаты ошол ыймансыз акыбалда кетиш үчүн. Жана ал болбосо чоң күнөөнүн үстүндө жан бериш үчүн ал киши. Жана экинчи акыбал бул шайтандын эң акыркы акыбалы, эң акыркы мүмкүнчүлүгү бул адамга зыян бере турган, ушул адамга. Ошон үчүн шайтан айтат өзүнүн жоокерлерине: мына бул акыркы күн, эгерде ушул күнү колдон чыгара турган болсоңор, эми силер буга зыян бере албайсыңар дейт. Мындайча айтканда, бүттү өлгөндөн кийин бүттү колдон чыкты бул. Ошон үчүн келет Абдуллах ибн Ахмадтан, ошол имам Ахмад өлөрдүн астындагы акыбалын Абдуллах баласы айтып берет. Атам өлөрдө жанында болчумун дейт. Жана ошол өзүнүн жоготуп, улам өзүнө келип аткан дейт. Ошондо айтат дейт, ошол акыбалда: жок, мындан кийин азыр эмес деп айта берди дейт. Анан бир өзүнө келгенде мен сурадым дейт: ата, ушундай деп атасың сен депчи. Дегенде, эмне үчүн ушул жок, Али колдон чыга элекмин деген мааниде ошол нерсени айтып атасың десе, имам Ахмад айтты дейт: шайтан келип бутумдун жанына отурду дейт. Бут тарабыма отуруп, манжаларын тиштеп мага айтып атты дейт: Ахмад, колдон чыктың сен колдон чыктың деп. Дегенде мен ага айтып аттым дейт: Али колуңан чыга элекмин, өлгөндөн кийин гана деп айтып аттым дейт. Жада калса, ошондой чоң солих алымдарга дагы шайтан өлөрүндө акыркы эмне зыян берүүсүнө аракет кылат, соккусун берүүгө. Ошон үчүн жашоодогу жана өлүмдүн астындагы өкүм ар кандай болот. Киши саламаттуу жаш кезинде жүргөндө өкүм бөлөк болот. Ал эми өлөрдө өзгөрүлөт. Ошон үчүн алымдар айтат, көп учурда Аллах Таала өлөр астында Аллах Таала пендесин жардамсыз калтырат дейт, өзүнө таштайт дейт. Эмнеге? Ошол Аллахтын, ошол пенденин жүрөгүндөгү мерези же ошол дүйнөгө болгон бир сүйүүсүнүн себебинен. Мындайча айтканда, өзүнүн бир жаман акыбалынын себебинен Аллах Таала ошол жардамын үзөт дейт, жардам бербейт дейт ага. Мындайча айтканда, ошол шайтанга жем кылбайт деген сөз.
Анан пенде өзүнө ыйгарылгандан кийин шайтан ага ар кандай жагынан келип зыян берет дейт. Ошол акылынан тайдырат жана ошонун негизинде көп учурда адам ыймансыз бул дүйнөдөн кетет дейт. Бул эң жаман акыбал. Ошон үчүн буну шайтан эң жакшы билет. Жана ошол ким гана өлбөсүн, ошол өлүмүнүн астында шайтан бүт күч кубатын жана бүт өзүнүн аскерлерин баарын ошого жумшайт. Ошону отко киргизип, ошол ыймансыз динден чыгарган акыбалда жан бериш үчүн. Демек, эреже бар. Аллах Таала бул ааламга койгон эрежелерден ким кандай жашаган болсо, ошондой өлөт. Ал эми ким кандай өлгөн болсо, ошондой тирилет. Ошон үчүн адам баласы акыбетин билбейт кантип өлөрүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: амалдар бүтүшүнө жараша этибар берилет деп айтылган. Киши, пайгамбарыбыз айткан, адамдардын көзүнө көрүнүшү мүмкүн бейиштин ишин жасап жүрөт деп. Ыймандуу, солих деп көзгө көрүнүшү мүмкүн, бирок ал тозоктун кишиси болот деген. Жана киши тозоктун иштерин бир көрүнүштө жасап жүрүшү мүмкүн дейт адамдардын көзүндө, бирок ал бейиштин кишиси болот дейт. Деп туруп пайгамбарыбыз айткан, акыйкатта амалдарга бүтүшүнө жараша этибар берилет деген. Ошон үчүн биз акыбетибизди билбегенден кийин Аллахка үмүт эткен акыбалда, Аллахка умтулган, сүйгөн акыбалда Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон иштерди жасаш керекпиз дайыма. Балким ошого жараша өлөрдүн астында дайыма ыхласка умтула берсек, Аллах Таала жүрөгүбүздү билүүчү жана амалдарыбызга жараша өлөрдүн астында шайтанга жем кылбастыр. Ушул жерде токтоп турабыз сабагыбызды жана бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз ушул бүгүнкү сабакка бир шайкеш дуа. Абул Ясар радияллаху анхудан келет. Имам Ахмадта, Абу Даудта, Имам Насаиде келет. Пайгамбарыбыз дайыма мына дуаны айтчу дейт. Аллахумма инни аузу бика минат тарадди вала хадми вала гарaqi вала харaqi ва аузу бика ан ятахаббатани шайтану индал маути ва аузу бика ан амута фи сабилика мудбиран ва аузу бика ан амута ладиган. Ya Allah'ım, ben senden kulap ölüden, biyiklikten kulap ölüden korgonu surayım. Birdemke basıp kalıp ölüden korgonu surayım. Suğa çögüp, jana kuyup, örttönüp, jana шайтан мен өлөрүмдө мага зыян берүүсүнөн, өлөрдүн астына зыян берүүсүнөн коргону сурайм. Жана сенин жолуңда жеңден качкан акыбалда өлүмдөн коргону сурайм. Жана бир нерседен чагылып өлүүдөн коргону сурайм. Бардык ушул өлүмдөр албетте жакшы өлүмдөр эмес, ошон үчүн пайгамбарыбыз ушул дуаны дайыма кылчу дейт. Аллах Таала баарыбызга жакшы акыбет берсин, жакшы өлүм берсин, Куран жана сүннөттүн негизинде өлүм берсин, жана ошол Куран менен сүннөттү пайгамбарыбыз жана анын сахабалары түшүнгөндөй акыбалда өлүмдү берсин. Жана өлөрдүн астында ошол шайтанга бизди жем кылбай, бизге жардам берген акыбалда, жардамын үзбөгөн акыбалда бизге ошол акыбалда өлүм берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.